Азия балдары эл аралык спорт оюндарында кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын командасында жалпы 7 балбан кызыбыз келген. Бүгүн мелдеш аяктап Кыргызстандын командасында 5 медаль бар. Тактап айтканда 2 алтын, 2 күмүш жана 1 коло байге. Жанымдагы Нурал агай Кыргызстандын кыздар командасын даярдап келген. Агай, медальдар кут болсун. Жалпы биздин кыздарыбыз кандай күрөш өткөрүштү, айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Кыздарыбыз бүгүн жакшы эле ойлогондой болбой калды. Бүгүн 4 чемпион алабызга деп ойлоп аттым эле. Экинчи болуп, экөө чемпион болду, бирөө үчүнчү болду. Эки кызыбыз бирке вези салмагы азыраак эле, алар бирке күчтөрү жетишпей калды алардын. Эки кызыбыз финалга чыгып, бирок атаандаштарына алтын байгени тартырып жиберишти. Аларга эмне жетишпей калды, кандай катачылыктар кетип калды? Алардын ошо кыймыл аракетинен жетишпей калды деп ойлойм. Ошо Түндүк Кореяга утуруп коюшту экөө тең 46 килограммда. Асангазиева Айдеми деген кызыбызды ошо 7-0 эсебинде утуруп койду. 50 килограммдагы Асылбекова Аяна деген кызыбыз ал да ошо Түндүк Кореяга утуруп койду. 33 килограмм салмакта Аруке Нурбекова якутиялык жана орусиялык атаандаштарын утуп финалга чыкты. Чечүүчү таймашта беларустук Анастасия Малашевичти жеңип алтын медаль тагынды. Мен негизи Кыргызстандан биринчи орун алам деп келгем. Ошол тилегим буйруду. Ошо биринчи орун алдым. Мага аябай биринчи орун алган аябай жагып атат. Мен тоодон даярданып келдим. Ошо тоодон даярданып кайра Бишкекке келип аэропорттон учуп бияка келдик. Анан бияктан кичине даярданып отработка кылып, анан финалдан беттешти. Белоруссия менен чыктым. Шотту унутуп калдым, бирок жамбаш тише менен уттум. Мен жеңишимде Айшыл Тыныбекова ойнойм. Күнгүрүм Айшыл Тыныбекова. Ал эми 54 килограмм салмакта Адинай Байсколова, казакстандык Арена Кубанышева, орусиялык Саяна Санжетова жана финалда азербайжандык Рена Нуриеваны утуп алтын байгенин ээси болду. Аябай башка сезим болуп жатат. Өзүмө ишенгем, биринчи беште ала алама, аларыма ишенгем. Чем за выход мурунку күрөштөрүмө караганда оңоюраак болду. Жакшы, аябай жакшы деңгээлде өттү. Бул күрөшкө биринчи жолу келип атам мен. Аябай жакшы деңгээлде өттү. 46 килограмм салмакта Айдеми Асангазиева, россиялык Илона Хагарова, өзбекстандык Сисагул Сарсенбаева, россиялык Людмила Брюкованы утуп финалга чыкты. Анда Түндүк Кореялык Жихей Сонго жеңилип, күмүш медаль утуп алды. 50 килограмм салмакта Аяна Асылбекова алгач казакстандык Диана Айтжанова менен якутиялык Сардана Куличкинаны утуп алды. Финалда Түндүк Кореялык Ри Жонг Окко жеңилип, күмүш медаль тагынды. 39 килограмм салмакта Жаңлай Мейрбекова якутиялык Ирина Пустовитти утуп алса, андан соң өзбекстандык Нозима Нурмурадовага жеңилип калды. Коло үчүн якутиялык Варвара Югорованы жеңип 3-чү орунду ээледи. Адинай Курманова, Таалай Шабданов, УТРК Спорт.